Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalın katалуучылары. 2 август 2022 жыл Ош обласы Қарасу районына қарашты Фурқат айылында. Бұл жерде улақ чапчу жердің үстінде сіздерге мына ушундай өзгөчө түстөгү атты көрсөтүп маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан биздин сатуучубуз өзү маалымат берет. Сатуучубуз эми бир аз маалыматын берем. Көп сүйлөп эле коеюн. Алуучулар өздөрү келип көрсүн. Бул атты өзүмө ишеничтүү айтам деп жатат. Андыктан угуп көрөлү. Азыркы убакта аттын жашы канчада экен? Аттын жашы 2ден 3 асыйда. Келерге 3 асый болот, жазга. Жок, быйыл уже 3 асый. Быйыл 3 асый. Астында каралары бар. Пародасы кандай болду экен бул? Пародасы Карабайыр, Жалал Абадтан алганбыз. Кыргыз жылкысы, Былтыр алганбыз. Азыр бою канча чыгып калат экен бул? Былтыр азыр билбейм, уровенде азыр бир 63 чыктыбы? 1.63, уровенде. Таткан мен 1.63. Жакшы, эми 3-кө карай 65 экен да. Эң негизгиси бою деле анчалык айырма бербесе керек, ошол жүрөктүү болсо, улагы кандай болуп атат, улагы? Улагы жакшы, былтыр алганда, Жалал Абадтан алганда арык эле. Анан субайлары коюлган экен. Анан өзүм алып келип, топко салып, келеге салып алгам. Арыгына. Улагына жооп берем. Жооп болот, улагына. Ден соолугуна дагы жакшы. Аттын бир эле эмеси бар. Просто ат кичине корсураак. Кичине характери бар. Анан тиштеп кейип баягындан эме болбойт, корсураак. Корс мүнөздеңизчи? Мен бош болгам. Ошол кармаганда кичине неме кылат, а так бир адам бир 3-4 күн бир жума бакса уже үйрөнүп калат. Улакта вообще неме демек улакта баягындай неме кылбайт. Адам тандабайт. Улакчы тандабайт. Каксаң кире берет. Демек улагыны жооп дедиңиз, үйрү дагы бар деп этиңиз, үйрүдө дагы жүргөн. Субайда жүргөн. Субайда. Үйрү дагы жакшы. Жакшы. Койбодум. Былтыр жүргөн. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай кыскача маалыматын айтып өттү. Эми сиздерге атты жакындан бир көрсөтөлү. Кабак баштарынан көрсөңүздөр болот. Балким муну улакта жүргөндөр дагы таанып калышы мүмкүн. Бул ат улакта жакшы ийгиликтерди жараткан деп биздин сатуучубуз маалымат берип айткан. Дагы сиздерге айтып кете турган болсок, мына алдыңкы туяктарын көрсөңүздөр, мындай ичке ушундай тойтук деп коет да. Мына ушундай аттар дагы жакшы болот. Көрүп турсаңыздар болот. Бир аз алдыга бастырып коем. Көрүп атасыздар. Болду. Ошо оң путу ичке тойтук. Ичке тойтук. Мындай аттар улакка ушундай топторго жакшы кирет, мындай чоң аламан улактар да жакшы болот деп айтып калчу эле. Мына ушул аттан көрүп турабыз. Кыргызда айтылат го, ичке тойтук кабылбас, сыртка тойтук чабылбас деп. Наракка туруп нары бастырып коесу, мына арткы чатаягынан көрсөңүздөр да болот. Көрдүңүздөр, чатаяк деген өтө кенен экен жаныбарды. Жаныбар. Болду, бери кайра беребиз. Жаныбар өзүн алып жүргөндөрү да өтө сонун ат экен. Каттуу какпам да, секинде как. Өзүңүздөр да жакындан келип көрсөңүздөр болот, албетте. Азыркы убакта ат бир аз туруп калган экен. Сиздерге чаап көрсөтө албайт экенбиз, бирок мына ушундай жүрүш туруштарын сиздерге көрсөтүп, айтып деп турабыз. Болду, токтото беребиз. Өз дагы ат жайдары жүрөт экен да, куйруктарды көтөрүп, өзүн кенен алып жүрөт экен да. Мына ушундай аттар улакта дагы жакшы ийгиликтерди жаратат. Ден соолуктары бары таза экен, көрүнүп турат. Туяктарында бир аз улакта тебеленген жерлерин көрдүк. Өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот.
оор жарат болгон эмес, бирок ат таза жакшы аттардын бири экен. Эми бул аттын баасын угалчы, канча деп турасыз баасын? Баасын эми орто эле баа койдум 350. Сомго 350 миң деп атасыз, Өзүм да кымбат алгам. Бир аз жолу болобу, мындай сүйлөшкөлөр болобу? Кичине жолуна түшүп барам. Жакшы. Аттындагы бир мында басырым. Аттындагы жакшы жери бар экен. Тоуун айттым, тоу жакшы, ден соолугу жакшы, жооп беребиз. Анан топто кысылган жерде дагы каксаң тизги менен Ынтылып чыгат деңизчи? Жок, чыкканда эмес, чыккандагы любой чыга берет. Киргенде дейм, кысылып калган. Жанагындай топ болуп калган жерге деңизчи? Оозду какса дагы алдыга жылат деңиз. Өзүм тизги менен кагып эле жетем да. Өтө сонун. Турган жергечи, ошондой жакшы жактары бар. Эми атты көп мактай бербейин, ушул болушул да. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге эми болгонун көрсөтүп айтып деп турабыз. Өзүңүздөр дагы жакындан келип атты жакшылап көрсөңүздөр болот. Сиздерге дагы айтып кетели, мына ушул ат биз ак боз ат деп түсүн айтып жатабыз. Эми өзүңүздөр дагы көрүп ушул аттын өңү түсү кандай экенин өзүңүздөр дагы комментарийге жазып кетсеңиздер болчу да экен. Ат жакса, видео жакса, лайкты басканды унутпаңыздар, биздин каналга катталыңыздар, айтылыш баасын уктуңуздар. Сиздер да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркейчи каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарсарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.